Японкага үйлөнгөндөрдүн баардыгы арманда. Ага ушундай бир берекелүү жер бул. Бүт дүйнөдөгү акчаларды бириктирип, акылдарды бириктирип тапкан ошол. Өзүнүн нуру керек экен. Урматтуу апалар, урматтуу аталар, эже карындаштарым, ага инилерим, бир туугандарым, балдарым, кыздарым, неберелер келип калыптыр. Алла Таалага чексиз мактоолорду айталы. Анткени көрүшүп атабыз. Көрүшкөнчү бул чоң бакыт, чоң дөөлөт. Эки адам жакын туруп көрүшпөшү мүмкүн. Биринчиси көз көрбөйт, ошон үчүн. Көрүш үчүн эки нур керек экен. Биринчи күндүн жарыгы керек экен. Экинчи көздүн өзүнүн нуру керек экен. Күн чакыйып тийип турса деле Алла Таала көзгө көрүү сыпатын бербесе, бул өтө чоң арман, өтө чоң өкүнүчтүү. Ушу бир кыз ушундай ыйлай берип, жараткандан коркуп, тобо кыла берип, жаш эле туруп көзү көрбөй калган экен. Адам көп ыйлагаса ушундай болот экен да. Анан атасы апасы ушундай кызылат болот экен, ага көрсөтөт, буга алып барып көрсөтөт. Анан бир алымга алып барса, алымга барып айтат экен, алым кыздын көңүлүн көтөрөйүн, кызга насаат айтып коеюн деп үйүнө келет экен да. Үйүнө келип, кызым көзүң көрбөй калдыбы, кызылат болбу десе, жок дептир. Эгерде акыретте жараткандын жамалын көрө турган болсом, ушул көзүм ошого садака болсун дептир. А кокус көрбөй турган болсом, жараткандын жамалын көрбөгөн көздүн мага эмне кереги бар? Ушуну уккандан кийин алым кыз көрбөйт да, ушундай болкулдап ыйлап, эч кимге көрсөтпөй. Анан чыгып барып атасына айткан экен, мен насаат айтканды келдим эле, бирок мен насаат угуп баратам депчи. Ушундай күчтүү адамдар бар. Эмне болсо дагы ноюбаган, баардыгын жараткан тынчтап койгон. Биз болсо көз көрүп атат, бут басып атат, кол кармап атат, тил сүйлөп атат, дагы деле ошо жакшылыкка ыраазы эмеспиз да. Бир колдун кармаганы бар го, азыр ушундай илимпоздор жасалма кол иштеп чыгыптыр, араңдан зорго бир алманы кармайт экен. Бүт дүйнөдөгү акчаларды бириктирип, акылдарды бириктирип тапкан ошол. Жараткан бекер берип койду, ушунун кадырын билбей атабыз. Үйдө бир телефон жетпей атса ызы чуу, бир машина жок болсо ызы чуу, кичине акча жетишпесе ызы чуу, туз келмесе, нан кетпесе ызы чуу, бирок бар нерсени көрбөй атабыз. Ошон үчүн Алла Таала берген жакшылыктарын алып атат. Шүгүр кылсаң, Алла Таала берген жакшылыгын көбөйтүп берет экен, эгер шүгүр кылбасаң алып коет экен. Ошон үчүн күйөөлөргө да шүгүр кылалы, аялдарга да шүгүр кылалы. Болгон окуя, бирөө аялын сындай берет экен, уруша берет экен, тамагына да асылат экен, кийими да асылат экен, көзүнө, сөзүнө, мамилесине асылат экен, тегил ыраазы болбой коюптур. Эми тагдыр экен, кырсык экен, аял бирдеме болуп каза болуп калыптыр. Ошондон кийин аялынын төшөгүн сылап жатып ыйлайт экен да байкуш. Көйнөктөрүн жыттайт экен. Телефонун өчүрө албай жүрөт экен. Колдо бар мезгилде эмнеге кадырыбызды билишпейбиз бири-бирибизди. Сөзсүз өлүш керек адам сый урматын билиш үчүн. Ошон үчүн биринчи эле менин суранычым ушул, сыйлашалычы. Адамдан эмнени издесең ошону табасың. Японияда окуп жүргөндө бир түрк бала японка кызга үйлөнүптүр. Японкага үйлөнгөндөрдүн баардыгы арманда. Баардыгы арманда. Себеби алар башкачараак болот. Ар бир элгечи өзүнө эле кыздар буйрсын, чын айтайын. Анан японкага үйлөнгөн чет өлкөлүктөр отуруп алып япондорду жамандай беришет. Анткени алардын апалары өппөйт экен кичине кезинде. Мондой кезинде өппөйт экен. Ушундай өвүлбөгөн балдар бар го, кийин тоң болуп чоңоет экен, муздак болуп чоңоет экен. Биздин аялдарга барып кашың карылгаштын канатындай, оозуң оймоктой, мурдуң комуздай, жүзүң жанардай, өзүң панардай десеңчи, мындай ачылып кетет го. Алар мындай эмне эле деп атасың дегенде карайт да. Бизде мындай татымына кайсың, сулуусуң деген жакшылык кабыл аласыздар го. Алар мындай түз айтсаң, шылдыңдап атасың дегенде кабыл алат. Ошон үчүн акырын чачың өзгөрттүңбү десең, ошондой жакшы көрөт алар. Байкамаксан бул, мындай кийимиң жаңырып калганбы десең, деп ошого ыраазы болот. Анан өзүмө жакпай атат десе, жок сонун эле экен деп койсоң, аябай жыргашат да. А бизде болсо мындай комплимент айтсаң, көрсөтелик көркөмүңдөн сүрдөймүн, көрбөй туруп кирпигимди ирмеймин, билемин күн чыгыш жактан чыгарын, сенин кайдан чыгарыңды билбеймин десең дагы айтып бер дейт биздин аялдар. Ушул элеби дейт. Эртеңкүсү күн дагы бир комплимент сурайт. Анан ошентип отуруп, бүт эле япон аялдарын жамандагандар, мен да бойдок болчумун, 2 жыл окуйм, убакыт өтүп атат, мен теңдүүлөрдүн балдары бала бакча мектепке барып калган. Анан бир жолу мен да апама телефон чалдым, апа японка ала берсем болобу десем, апам болот деди. Кудайга шүгүр деп туруп, анда азыркыдай WhatsApp жок, араңдан зорго телефон чалабыз, единица менен. Анан эртеси кайра апам чалыптыр, эмне десем, балам өзүбүздөн эле алчы. Кудай сактаптыр, азыркыга чейин ыраазымын апама. Ошон үчүн баланын оюндагысын кылдыра бербеш керек. Азыр баланы жакшы көрүү дегенди баланын айтканын кылуу деп түшүнүп алдык. Оозунан чыкканды аткара берсең, бала эмес эле бале болуп калат экен. Эгерде балаңды бале болушун кааласаң, айтканды аткара бер. Менин кореец бир тренерим бар, фитнес боюнча, ошол айтып атпайбы?
Баланы дейт, жакшы көр, бирок аяба дейт. Эртең менен балам уктай бер, кийин ошо балдарды ордунан тургуза албай каласың. Тур десең да козголбой калат. Эмитем баланы жакшына деген сөз бекер айтылбаган, ушул жактан канча нарктуу адамдар чыкты. Агай ушундай бир берекелүү жер бул. Азыр бул жакта ушул мурда Кашка жол айлып өтө деп койт эле, бул жакта Кара Көчкөр, Ак Кыядан баштап Жийдеге чейин аябай бир берекелүү айылдар. Сиздин кесиптештериңиз Караколжанын эң мыкты агартуучулары ушул жактан чыккан. Мамады Байымбетов туккансызбы? Ошол киши ушул айыл өкмөттөн болот. Шамчы Исмаилов туккансызбы? Ошол ушул айылдан болот ушул киши. Эми калгандарын айтпай эле коеюн, көз тийип кетпесин. Караколжанын боюнда ошон үчүн кыргыз сөздөр укмуш эле сөздөр, мен ушундан баштагым келди. Бүгүн ушул бала тарбиясы жөнүндө агай сүйлөп берсин деп чакырып келдик. Адамга рахмат айтпаганчы, Алла Таалага рахмат айтпайт. Ушундай иш-чара жөн эле болгон жок. Жөн эле акалай-макалай шүктесе эле ушунча адам ушул жерде пайда болуп калып агай аспандан түшүп келген ал жок. Агайды бул жака алып келиштин өзү эле чоң маселе болду. Анткени агай азыр график менен жүрөт. Бул бир. Иштери аябай көп. Анан ушу элим, жерим, балдарым деп жүрүп бир аз ден соолугунда кичине үзүр болуп калган экен. Анан суукта эч жака чыкпай турайын деген экен, бирок биз сурансак жок дебей келди. Агай сизге чоң рахмат. Мен ушунчалык кааладым эле, мугалимдердин келишин кааладым эле. Азыр сабак учуру экен, ошондой өкүм болуптур, тапшырма болуптур, келе албай калыптыр. Эми агай эчтеке жоготпойт, бирок биздин мугалимдер жоготту да. Бирдеке кылып уюштуруш керек болчу да. Балдар, мектеп окуучулары, анткеничи кудук барбы, кудуктан барып өзүң суу ичесиң, бирок кудукка бардыгы бара бербейт. Жамгыр өзү келип, көлдү да сугарат, чөлдү да сугарат, таланы дагы, шалбаны да сугарат. Агай жамгырга окшоп өзү келди эле. Ушундай деп пайдаланып калыш керек экен, бирок анча-мынча мурдагы мугалимдер болсо жазып отуруңуздар агайдын сөздөрүн. Кийин айтып бересиздер. Анткени сиздеги илим сизде калып кетсе, бул да кыянатчылык. Аны таркатыш керек. Кыргыз бекер айтпайт, жакшыны айтып, жай, жаманды айтпай жой деген сөз. Ошон үчүн бүгүн бала тарбиясы жөнүндө болгон окуя. Бир миллионер бар экен. Акча эми кааласаң үй алат, кааласаң Багамский островга барып эс алат, кааласаң машина, такыр проблема жок да, такыр проблема жок. Бирок ити менен отуруп чай ичет экен. Тамакка отурганда итим же деп итине салып берет экен. Анан барган конок сүйлөшүптүр дем. Эмнеге итиң менен отурасың десе, аялым, балам ыймансыз чыгып калды, алар менен отурсам эле урушам, душман болуп калдык. Алардан көрө ит менен чай ичкеним жакшы дейт экен. Көрдүңбү, ыйман болбосо, бакыт болбосо, сый урмат болбосо, ортодо мамилет деп коет. Мамиле болбосо, тапкан байлыгың бир тыйын экен да. Алгы тирүүсүндө эле азап тартып атат. Кеткенден кийин ошол суроо акчага өзү жооп берет, бирок башка бирөөлөр ошол акчанын күнүн көрөт. Ошон үчүн атанын балага калтырган эң чоң байлыгы бул үй эмескен, машина эмескен, күлүч эмескен. Үйдүн күлүчү же болбосо сейфтеги акча эмескен, банктагы счет эмескен. Эң сонун байлык бул тарбия экен. Ушундай байлар бар экен, атасы миллиард доллар таштап кетсе, 3 жылда таркатып, түгөтүп, чачып коюп, ысырапчылык кылып, анан кайыр сурап калгандар бар экен. Азыр ажыга барганда кайыр сурап жүргөндөр бар дейт. Ушул вакыфты, ушул гостиницаны биздин бабаларыбыз курган, ошонун неберелерине, чеберелерине кисе жардам берип коесузбу деп. Ушундай болот экен. Ошон үчүн кыйын нерсе бар го, ошонун акыбети жакшы болот экен да. Мисалы, машинаны алдың, күлүчтү берип койдуң, оңой эле да. Акчаны берип койдуң, оңой эле, телефонду берип койдуң, оңой эле, банктын счетун берип, карточканы берип койдуң, оңой эле. Бирок тарбияны мынтип эле берип кое албайт экенсиң. Мээсин ачтырып салып кое албайт экенсиң. Ыйманды жол өткөзүп бере албайт экенсиң. Ага мээнет аракет керек экен. Мээнет аракет керек экен. Мисалы караңыз, эшиктен топурак алганча келип, биринчи майдын топурагын сатам десем ким алат? Депутаттан кеткенден кичине мынтип калыптыр деп сөз кыласыздар да, туурабы? Бирок ошол эле топурак бар го, ошол топурактан мен кирпич жасасам, өзүмө жеп турбайсың. Кирпич жасап келсем, кыш жасап келсем, ошол эле топурактан карапа жасасам аласыздар да. Бул деле топурак, муну албайсыздар бекер берсем дагы. Муну болсо акчага сатып аласыздар. Экөө тең топурак. Айырмасы эмнеде? Мээнетте, аракетте. Анан кантип жасашты билишти. Тарбияланган балга карапа кирпичтей болот экен, тарбияланган бала ошо топуракка окшоп кала берет экен. Чын, жерге деле мээнет кылбасаң, эмне чыгат? Алабата чыгат, тикен чыгат, доңгор чыгат, тартаң чыгат. Жылан чыгат, чаян чыгат, жүргөмүш чыгат. Бирок мээнет кылсаң, аз келатканда көрдүм, сонун бактар бар экен. Гүлзар болот. Түшүм аласың, мөмө жейсиң. Кирсең көңүлүң көтөрүлөт. Бирок бакты эгип тигип туруп карабай койсоң өзүң киргиң келбей калат. Баланы деле төрөп таштап койбодукпу. Ага айткандай аяш ошондойлор көбөйүп кетти. Отуруштун 30 түрү бар экен азыр санага келсе. Бажы отуруш, классташ отуруш, курсташ отуруш. Мурда 20 жылдык бар эле, азыр 50 жылдыкка чейин болуп кетти.
Өлгөнү деле майрам, тирисинде жолса деле майрам. Бир ыйлап алат экен, калган майрам эле экен да. Мурда мүрзөдө ыйлагандар жок эле, билесиздер. Азыр мүрзөгө кечиресиздер, мүрзөдө күлгөндөр жок эле. Эми аялдар көп барбайт, мына аталардан, апалардан сураңыздар, мүрзөдө отуруп алып саясат сүйлөшөт. Биякта адам көмүп атат, бирөө кан жутуп ыйлап атат. Биякта саясат сүйлөшмөй, анекдот айтышмай. Кадимгидей каткырып күлгөн кадыресиз нерсе болуп баратат. Бул жакшы нерсе эмес. Адам болуш бул жөн эле башы кара бут айры бир жандык эмес экен да. Ошого минет кылалы, өзгөчө Кыргызстанда катуу минет кылбасак, биздин адамгерчилик ыйманыбыздан башка эмнебиз бар? Кен байлыгыбыз жок Өзбекстанга окшоп. Казакстанга окшогон нефтибиз жок, биздин газыбыз жок. Россия эми айтпай эле коёюн, Кытайды айтпай эле коёюн. Биздин ушул ыйманыбыз бар экен. Анан сабырдуулугубуз, адамгерчилигибиз бар экен, кечиримдүүлүгүбүз бар экен. Башка бир элден уккан жокмун ушундай макалды. Атаңды өлтүргөн кенеңди бер уктуңуздар беле? Мен мурда жиним келет эле, кандай эле деп көрсө, ошол кечиримдүүлүгүбүз болгончо жашап келатпыз да. Келттер каякта биз менен тең? Усундар кайда? Сактар каякта? Гундар каякта? Бүт бары жок болуп келатат. Кудайга шүкүр биз барбыз. Анткени кечиримдүү эле экенбиз да. Апалардын кечиримдүүлүгүнөн үй бүлө сакталып келет да. Силерге чоң рахмат. Ошого балага эң жакшы тарбия бул арифметиканы үйрөтүштө эмес, тилди үйрөтүштө эмес, физкультурага барып, апарып, жүздөйс кылышта эмес экен. Ата менен апанын ортосунда мамиле жакшы болсо, эң тарбия сонун тарбия болот экен. Мейли балаңды мен деген мектепте окут, мен деген репетиторлорду жалдап тарбияла, билим бер, ал жака жибер, бул жака жибер, бирок ата менен апанын ортосунда мамиле жакшы болбосо, бала ооруй берет экен, бала сынып калат экен. Бала мокок чоңоет экен. Ошого мен суранат элем, эркектерибиз айбаттуу болсун, кыздарыбыз уяттуу болсун, тилегим ошо. Эми азыр мына аталар менен бизди салыштырсаңыздар айырма бар. Биз менен кийинки муну салыштырсаңыздар айырма бар. Улам бара кыздар эркекке окшоп баратат, эркектер кызга окшоп баратат. Мурда айтылган, эркек үндү аялдын уяты жок, аял үндү эркектин кубаты жок деген сөз бекер айтылган эмес. Экөө бири-бирине окшош баратса, бул каргыш кыла турган нерсе. Эркектин эркектей болгону жакшы, аялдын аялдай болгону жакшы. Шуну кантип тарбиялайбыз? Не себептен дегенде, мына караңыздар, көп учурда апалар мына бир болгон окуя, Чубак ажы айтып берген бул окуянычы. Атасы күйөөсү өтүп кетиптир аялдын. Өтүп кеткен экен, костюм шумун жууп, илип, кийип, анан чөнтөгүнө акча салып койот экен. Анан баласы келип, апа акча берчи десе, атаңдын костюмун чөнтөгүнө алып ал дейт экен. Бирдемесе атаңдын камчысын ал. А эмнеге дегенде, атаңдын, ата деген сөздү унуткарбайын деп. Атанын баланын бала болуп чыгышындагы орду аябай чоң экен. Биз азыр бейиш энелердин таманасында деп эле эне. Билесиздерби, бейиштин ортоңку эшиги ата болот. Ата разы, Алла разы деп бекер айтылбайт бул сөз. Кийинки мезгилдерде бир аз аталарга сүйүрмат төмөндөп кетип барат. Албетте, атаң менен энең чакырса, биринчи энеңе жооп бер дейт, бирок биздин энелер ага жооп бербейт, Кудайга шүгүр. Биринчи атаңа жооп бер дейт. Ошондой апалар, карасаңыз, бир сөөлжан бар го, сөөлжан. Сөөлжанды адамдар балыкчылар кармап алып туруп, балыкка кетиптир. Эмне кылды билесиздер да? Сөөлжанды япар ойнотуп келмек беле, балык жедирмек беле. Эмне кылат? Учуна илет да. Илмек илип алып туруп, балык салат. Ошону апасы аял көрүп калат экен, сөөлжанды, Нургач. Анан баласы атасын сагынат экен да, сагынып анан сураптыр. Ата, неме, атам кайга кетти? Атам качан келет десе, балам, качан келерин билбейм. Атаң, сенин баатыр атаң, адам деген баардыгыбызды башкарган, ушул дүйнөнүн падышасы болгон адам менен биригип алып туруп, балык уулаганы кетти деген экен. Илип алып өлүп калды деп айткан эмес экен. Азыр бирдеме десе атаң айта берет, көтө болбадыкпы? Атаң дөдүрөй берет, атаң сүйлөй берет. Кээде эшикке чыгам деп кыздарым сурап калат. Шаарда да, айылдагы эми эшикте жүрө беришет. Шаарда эшикке чыгып чыкпаш. Мен көбүнчө айылыма тапшырып коем, анткени үстү эле жүрсөм айылым карайт да. Өткөндө кызым эшикке чыгам дегенден чыга бер десем, апам уруксат бербейт, апаман сурайынчы деп кетип атат. Шундай көгөрүп туруп чык деп атам деп айттым го. Ошон үчүн кээде биз өзүбүздө повод бербешибиз керек. А сиздер атаң деп айта бериңиздер. Атаң урушат. Кыргыздар ушундай болгон го. А болбосо мен ойлоп жүрүпмүн, атаң урушат десе, апам атаман коркот экен деп ойлоп жүрүпмүн. Кийин билбедим үйлөнгөндөн кийин. Ал жөн эле сөз турбайбы? Кимиңер күйөөңөрдөн коркпосуңар? Жөн эле сөз турбайбы? Ол кыргыздын аялдарынын акылмандуулугу экен. Урушуп атканда дагы, кайш айтып атканда дагы конок келип калса, атасы деген биздин эл болот экен да. Бирөө телефон чалыптыр күйөөсүнө. А күйөөсү телефондон кыйкырып атат дейт. Эй, иштеп жүрөм мен, колум бош эмес, чала бербечи десе, аябай акылман экен да, жаныңызда кишилер барбы, анан кийин чалайынчы деп коет дейт. Эркек бирөөнүн көзүнчө өзүн көрсөткүсү келет экен, ошол жагы бар экен. Күчүн көрсөтүргүсү келет экен. Аны билбей эле сен, ордуң билип жүр, мен жаманмын, көзүңдү ач деп атып анан
Азыр мурда жакшы болчу, эркек эл менен аял эр менен деген сөз иштейт эле. Азыр эми мына балекет болуп телефон чыкты, бирдеке болсо эле видео звонок кылайынчы, каяктасың, тош жактасыңбы деп отуруп үй күчүк кылып атабыз күйөөлөрдү. Эгерде көзүңдү караган сага баш ийген эркек болсо, ушуга даяр бол, балаң дагы бирөөнүн кызын көзүн караган бир бечара мажура болот.